Бактыгүл атайын убакыт бөлүп, мына ушундай паркка келип, маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем сизге. Анан мен сиз менен бир топтон бери маектешебиз деп, бирок убакыт сааты бүгүн чыкты окшойт. Негизи мындай убактыңыз абдан ченелүүбү? Чоң рахмат биринчиден чакырганыңызга. Чындап эле убакыт аябай ченелүү. Мындай кээде жетишпей калам көп нерсеге. Кээде эмес, дайым эле жетишпей калам. Анан аябай мындай кыялдана берем да. Суткада 34 саат болсо канаат, канаат депчи. Анан ооба мен эртең менен 6:30, 6-да ойгонгондон баштап эле түнкү саат 1-ге чейин баягы кыймыл үстүндөмүн да дайымачы. Анан балдардын түшүгү, жумуш, анан кошумча дагы сабактарым бар, өзүм окуган сабактарым, өзүм катышкан курстар. Айтор баягы бир күнүм кантип өтүп кеткенин билбей калам да. Анан ошонун ортосунда китеп окуганга аракет кылам. Анан азыркы трендтерден калп калбайын деп TikTok көрөм, Instagramдын рилстерин кантип жасап атат, техникаларын. Айтор бир күнүмдү мындай текке кетирбегенге аракет кылам да. Сизден да тайм менеджмент күчтүү экен да, жакшы билет экенсиз. Тайм менеджмент көп учурда көптөр баягы сыртыман байкагандар айтышат, аябай күчтүү депчи, бирок мен өзүм дагы деле канааттанбайм. Себеби кээде баягы дедлайн деп коет го, акыркы мөөнөткө жетишпей бараткан учурларым болот, бирок ошентсе дагы мындай ичимде кандайдыр бир психологиялык бир кичинекей кезимен баягы 4-5 жашыман атам үйрөткөн бир эреже калып калыптыр. Бир күнүңдө атам айтчу, 7 тыйындык иш кылбасаң, бул жашаганың эмес депчи. Убактың бош эле кетип калган болот. Ошондуктан жок дегенде адамдарга болобу, өзүңө болобу бир 7 тыйындык пайда алып келдим деп кечинде ошого шүгүр кылып уктасаң, ошол баягы жетишкендигиң деген система менен чоңойткон экен. Анан аябай баягы пунктуалдуулук, убагында, бардык ишти убагында кылганга, жоопкерчиликке үйрөткөн болчу. Мисалы үчүн, ал учурда бизде 7:30-да сабак башталчу мектепте айылда. Атам мени 6-да ойготуп эле, курсагымды тойгузуп, жашылапчы. Анан мектеп мындай 10 эле мүнөт болчу. 10 эле мүнөттө басып жетесиз. Бирок атам 7-де эле чыгарып койчу мени эшикечи. Анан ат башыда кар, муз, суук. Мен 7-де көздөрүм бар, кирпиктерим бар, муз баскан. Ушинтип мектепке барып 10 эле мүнөттө жетип калчумун. Анан үшүгөндө да бат-бат басат го кишичи. Кээде 5 мүнөттө эле жетип, анан ошо мектепте күтүп туруп турчумун. Ал маалда китептеримди окуганга, кийинки сабакка даярданганга мындай мүмкүнчүлүк жаралып калчу да. Анан ошондон баштап эле менде мындай бир адат болуп калыптыр. Бардык ишти саатын болжолдоп алып, монча саат мага жетет деп, бул ишти бүтүргөнгө мынча саат жетет деп, анан бош отурсам дагы термелеп бир нерсени кыла калып, бир нерсени тиге калып, ушундай энем да ошого үйрөткөн. Бош отурба депчи. Жок дегенде шырдак шыры, курак кура деп айылда билесиз го, түйшүк кыздардыкы. Суу ташып келе кал депчи. Ошентип үйрөткөн да, атам ошо көңчөсүн бардык нерсени эмгек жеңет депчи. Ал тургай кыйын учурда дагы эмгектенсең мындай стресстен чыгып кетесиң дегендей тарбиялаптыр. Мен ойлойм да, ушу сизди көрүп чындыгында эле мындай тайм менеджменти күчтүү, мындай өзүнө абдан жоопкерчиликтүү журналист катары жакшы билип калдык. Анан дагы бир жакшы жаңылык уктум. Бактыгүл, өзүңүздөн тактоону суранайын. Жакында сиз мына Азаттыктагы белдүү журналисттин бирисиз. Анан ушу Азаттыктын кыргыз кызматын таштап, эл аралык журналист катары Newsroom'га иштегени биротоло кетип жатыптыр деп угуп калдык. Чынбы? Биротоло эмес, азырынча 1 жылга буюрса. Бул да жаман эмес. Ооба, рахмат. Негизи ошол биздин Азаттык эми чоң уюм да, мектеп да, анан ошонун ичинде бир чоң конкурс болгон. Бардык ошол Азаттыкта иштеген, бюролордо иштеген журналисттер катышсын деген бир чоң конкурс болгон болчу. Анан ошого мен биринчи тайсалдагам, катышсамбы, катышпасамбы, эми жашым деле 40-тамын, эми менден жаштар өтүп кетсе уят болуп каламбы деп мындай ойлонуп атып, анан акыркы күндөрү тапшырып, анан Кудай буйрса өтүп кеттим. Ошо эл аралык деңгээлдеги баягы англис тилиндеги Newsroom'га иштеген атам чындап эле мындай сүрдүү болуп атат. Билбейм эми ошон негизи бул менин кыялым болчу. Башынан эле ошол англис тилинде аябай мыкты деңгээлде жазып, мыкты деңгээлде баягы эл аралык деңгээлге чыксам деп кыялданчумун, бирок баягы
жолдорун издеп жүргөм көп жылдан бери элечи. Анан бул бир жакшы мүмкүнчүлүк болуп берели деп Бул ойлоп атам. Кыргызстандагы журналисттердин арасынан сиз баягы кырылгачтардан болуп каласыз. Балким ошондойбу, балким ошондойго. Айтыңызчы, мына Азаттыктан бир 10 чакты жылбы, азбы же көппү иштеп калдыңыз окшойт. Мен билгени баягы мен Бактыгүл Чыныбаева деген ысымды укканыма Азаттык сизге эмнени үйрөттү? Сиз Азаттыкка эмнени үйрөттүңүз? Азаттык чындап эле чоң мектеп. Журналист, айрыкча аял журналисттер үчүн аябай мыкты колдоо десем болот. Мен иштегениме быйыл ноябрда 10 жыл болмок, кыргыз кызматында иштегеним. Анын ичинен 7 жылын эркин журналист катары, штаттан тышкаркы журналист катары, 3 жылын, акыркы 3 жылын штаттагы журналист катары иштедим. 7 жылдын ичинде мен Азаттыкка мисалы алып келген жаңылыгымды айтсам, тармактык журналистикада бир топ баягы жаңылык алып келдим деп өзүмө ишенимди айта алам. Ошол эле мисалы саламаттык сактоо, анан меники негизи багытым экология, климат. Ушул эки багытта баягы каза бердим да, казып эле анан саламаттык сактоо, ден соолук жаатындагы болгон темаларга кызыгып, ошолордун баарысын элге баягы сенсация эмес, кандайдыр бир оорунун алдын алуу же болбосо кандайдыр бир ооруга карата мамиле адамдардын. Анан дарыгерлердин дагы портреттерин ачып бергенге аракет кылдым. Азыр дарыгерлерге карата агрессия, жек көрүү мисалы көп болчу, ооруканаларга карата. Анан ошону мындай бир позитивдүү нукка, дарыгерлер да адам экенин, алардын дагы баягы негативдүү, позитивдүү жактары бар экенин, анан алар ар дайым эле күнөөлүү болбой турганын көп учурда көрсөткөнгө аракет кылдым да. Эл менен дарыгерлердин ортосундагы кандайдыр бир мамилени жакшыртууга ар бир баянымда ошол дарыгерге ишенүүгө, азыр көп учурда дарыгерге ишенбеген бир позиция бар да элдин. Ошого мындай аракет кылдым да. Анан ошол эле маалда биздин саламаттык сактоо тармагында аябай чоң көйгөйлөр, проблемалар бар. Ошол көйгөйлөрдү аз да болсо баяндарым аркылуу, жазап жаткан макалаларым, аудиолорум аркылуу мындай чечкенге аракет кылдым. Бул айрыкча ковид маалында аябай мындай мен өзүмдүн потенциалымды ченегенге сыноо болду да ковид маалындачы. Ошол эле дарыгерлерге карата мамиле, анан дарыгерлердин кылып аткан иштерин чагылдыруу, анан элдин баягы өзүнө өзү болгон профилактикалык ар түрдүү иш-чараларын чагылдырууга мындай көп маани бергенге аракет кылдым. Бул биринчиси, экинчиси ошо климаттык журналистика. Бул журналистикадагы жаңы, бирок аябай тез өнүгүп аткан тармак. Себеби баарыбыз жер жүзүндө экология ушунча тездик менен өзгөрүп атат. Саламаттык сактоо менен экология ар дайым эриш аркак келет. Бирөөсүн таштап койсоңуз экинчисин таптакыр жаза албайсыз ал темада. Ошол темаларды да алып кеткенге аракет кылдым. Анан Кыргызстанды карасам, мисалы дүйнөлүк деңгээлде Кыргызстан кичинекей эле бир чекит болуп калат экен да. Анан аймактагы, Борбор Азиядагы экологияны дагы изилдеп, анан Борбор Азия дагы мындай орточо чекит болуп калат экен. Анан Чыгыш Европа, Кавказ ошолор менен салыштырып, эл аралык деңгээлде ошо таанытканга аракет кылып, мисалы Колумбия университетине дагы бир топ басылмаларга туруктуу макалаларды жазганга аракет кылдым да, англисче макалаларды жазып, көрсөтүп. Анан Азаттыктын өзүнүн ичинде ошо Жашыл планета деген бир жакшы түрмөк бар. Анын ичинде документалкалар бар. Кесиптештерим аябай күчтүү, бизде бири-бирибизге болгон баягы team building деп коет, командалык иш аябай күчтүү. Мен жазган тексттердин артында аябай чоң редакторлордун эмгеги турат, стратегиялык пландоо турат дегендей. Ошол мындай команда менен ошо Жашыл планетаны бир эл аралык деңгээлге чыгарганга аракет кылдык да. Бул менин кошкон салымдар. Мен жеке өзүмө Азаттык аябай чоң баягы күч болуп берди. Себеби менин абалымда иштөө өтө кыйын болчу. Меникинде өзгөчө баласы бар менен иштөө өтө кыйын болчу. Азаттык менин баягы режимиме ыңгайлашып берди десем болот. Мени колдоп берди. Материалдык жактан да мага аябай чоң мындай колдоо болду. Себеби өзгөчө баланы тарбиялоодо аябай чоң акча зарыл болот. Кружоктор, курстар аябай кымбат. Ошолорго мага Азаттык кошумча булак, каржы булагы болуп берди. Бул бир. Экинчиден, ал жакта редакторлук колдоо аябай күчтүү. Алар дайыма аркамда туруп,
эмне идея айтпайын, кайсы баягы мындай жинди идеялар болот го, ошолорду дагы ишке ашырганга, жинди темаларды дагы кубатташып, бул идеянын артында момундай нерсе турат экен деп кайра мындай стратегиялык чоң багыттарды бергенге чоң мектеп болуп берди десем болот, институт болуп берди да кандайдыр бир деңгээлде. Туура баягы сиз мындай социалдык темаларды, азаттыкта жүргөн, ошол эле саламаттык сактоо, экология, климат темаларын жаздыңыз. Анан Азаттыктын сайтында жана материалдарыңыз чыккандан кийин автор деген бөлүктө аягында сиз журналист, илимий кызматкер, анан котормочу деп тааныштырып жүрөсүз да. Бирок мен бул сөзгө кошумча сизди коомдук ишмер деп айтаар элем. Сиз буга макулсузбу жокпу билбейм, анткени сиздин мындай баягы көз караштарыңыз, коомго жасап аткан аракеттериңиз, ошол эле эң жөнөкөй айтканда жазган постторуңуз аркылуу коомду бир трансформация кылганга салым кошуп жатасыз. Бул ойго кандай берилеңиз? Чындыгында мен бул ролду мындай өзүм түшүнбөй, билбей эле киришип алыптырмын. Бирок азыр баягы жүгүн сезип атам. Себеби аябай көп телефон чалуулар бар, жекеге жазгандар бар, ата-энелер анан жөн эле адамдар деле мындай кээде кеңеш сурап жазышат, анан ооруп калгандар жазышат, күнү түнү тынбай телефонум ачык да жаза беришет. Бул демек коомдун сизге болгон ишеними. Анан баласын мектепке кайсы мектеп тандайбыз деп деле жазышат, анан кайсы китепти окутам деп делечи. Анан мен ошондо анан сездим да, чын эле баягы өзүмдүн ой көз караштарымды жазып атып, кандайдыр бир деңгээлде бир платформа түзүп алганбы же деген бир ой келет экен да. Мен негизи башында өзүмдүн ойлорумду жазганда мындай болот деп күткөн эмесмин. Бирок мындан ары дагы бул жоопкерчиликти сезип, мисалы бул Кыргызстанда же болбосо дүйнөнүн жашоосунда жеке эле саясат эмес, андан башка да кызыктуу темалар бар экен. Адам жеке инсандык өнүгүүсү, балдарды өнүктүрүү, ошол эле бири бири менен болгон мамилеси, жеке өзүнө жасаган мамилеси кандай болуш керек экенин мындай бир өзүмдүн башыман өткөн тажрыйбалар менен эле жазып турганга аракет кылам деп атам. Демек сизге жанагы айтылгандардын баардыгына эми буюрса коомдук ишмер дегенди кошуп жазсак деле болот экен да. Балким. Эми сөздүн кезеги мен урмат жөнүндө сурагым келет. Урмат бул сиздердин үй бүлөнүн эң сүйүктүү эркек уулу гана болбостон биздин жалпыбыздын жакшы көргөн, сүйгөн уулубуз болуп калды да. Урматтын өзгөчө уул экендигин сезгениңизде канча жашта эле Урмат? Урмат 4 жашта болчу. Биз Лондондо жашайт элек. Баягы мен жогоруда сиз сурагандай тайм менеджменттен тышкары ар бир балам өзүмө, жолдошума багытталган бир стратегиялык пландарды түзүп алып, кыялданып алып, ар бир кыялымды детализация деп коет го. Кыялдын аркасында чоң детальдарды коюп алып, анан ушинтип жүргөм. Мисалы Урматка да пландарым чоң болчу. Анан ошо диагнозду мага Лондондо мектепте мугалимдер айтышты. Балким деп алар да баягы бизде Кыргызстанда мындай бетиң эле айтып салат го, тиякта болсо балким болушу мүмкүн деп мындай акырын айтат экен. Баягы бир чоң бир деңизге эле алып барып, океанга алып барып, өзүмдү мындай таштап салгандай болгом да. Анан жолдошума айтсам, жолдошум ишенбей, айта берет булар депчи. Бирок мен баары бир ошол айткандан кийин Урматты мындай өзүм жакшылап байкасам, чын эле мындай өзгөчөлүктөр бар экен да. Анан чындап келсе ошол маалда мен мисалы суицидке да барсамбы дегем да. Аябай жалгыз сезгем өзүмдү. Бүт кыялдарым баары, ошо курган стратегиялык пландарым баары талкаланып, урап, таптакыр башкамыкка урап калган да. Анан бир ошол депрессияда менимче бир 5-6 жыл жүрдүм окшойт да. Кенен жүрдүм, аябай ичинде калкып сүзүп, өзүмдү таппай дегендейчи. Ошондой бир чоң бурулуш алып келди Урмат жашообузга. Анан ошол маалда мен мындай аябай жаман бурулуш катары кабыл алдым анычы. Анан негизи мен баягы Кыргызстанда чоңойгондон кийин коомдун көз карашы мен үчүн өтө маанилүү сезилчү. Эл эмне дейт деген сөз өтө. Анан өзүмдү күнөөлүү сездим биринчи кезектечи. Эмне катары мен кандайдыр бир деңгээлде ката кетирсем керек. Кайсы жерден ката кетирдим деп бир 3 жылымды короттум да. Ката издедим.
Анан дагы бир 2 жылымды ким күнөөлүү ошол ката жасаганга менден башка дагы кимдер күнөөлүү болушу мүмкүн деген бир айыптоолор менен бирөөлөрдү ошентип жүрүп, анан бир урмат 9-10го чыгып калганда анан кабыл алдым да, ошол эч кимдин катасы эмес экенин, бул боло турган нерсе экенин, муну менен жашоо керек экенин кабыл алгандан кийин аябай жеңил болду мага жашаганга андан. Бул жылдардын алкагында сиз көп нерсени өзгөртүп алдыңыз да, окудуңуз, мындай тажрыйба топтодуңуз деген сыяктуучу. Мен сиздин бир постуңузду атайын карадым да, урмат мен талкаланып жок болуп калганымда кайра жаралууга үйрөттү, кыялга ишенүүгө үйрөттү, ый аралаш күлгөндү үйрөттү депчи. Ушул постуңузду мен окуп алып чын эле мен да ыйладым да, эмнегедир мындай эне катары мен дагы түшүндүм да. Анан мисалы ушул урматтын өзгөчө бала экендигин билген учурлардагы, жана сиз айтпадыңызбы, бир өтө оор абалдарда болдум депчи. Эмне чыгарды? Ким жардам берди? Чынын айтсам, адамга оор учурдан өзү гана алып чыгат экен да. Кандайдыр бирөө алып чыкпайт экен, өзүнө өзү жардам бериши керек экен. Себеби мен Англияда да эң мыкты психологдор жардамга келишти. Ал жакта социалдык система аябай жакшы өнүккөн экен. Ошол диагнозго карата шектенүү пайда болгондо эле үйгө социалдык кызматкерлер, атайын психологдор келип эне менен иштеп баштайт экен да. Биринчи кезекте балага тийбейт экен да. Эне менен иштеп, эненин ошо кабыл алуусун, эненин жашоо стандартын өзгөрткөнгө аракет кылат экен да. Англияда ошондой болду. Кыргызстанга келгенде тескерисинче, таптакыр тескерисинче, энеге нөл, эч ким көңүл бурбайт экен, энени айыптайт экен, энени гана күнөөлөп, анан энеден гана талап кылат экен да. Ушул нерсени мен өзгөрткүм келди Кыргызстанга келгендечи. Биринчи кезекте энеге, атага жардам керек экен. Көп аталар, көп энелер мындай бул сыноого чыдабайт да. Сынып калгандарды көп көрөм. Кээ бир энелер онкологиялык дарттарга көпчүлүгү чалдыгып калат. Менин эле айланамда бир топ энелер бар. Азыр онкологиялык дарттар менен кошо параллель күрөшүп атышат да. Анан мен аларды карап туруп, биринчи кезекте өзүмө өзүм жардам бербесем, мен да жок болуп кетет экенмин дедим да. Анан урматты карасам, баягы анын күлкүсү, анын кылып аткан иштери, анан кээде баягы адаттан тыш нерселер жасап коет да. Анан ошондо мени чогултту десем болот да. Мага жашоону кайра берди да. Менин уулум ошол өзгөчөлүгү менен бул коомго, бул жашоого, бул адамдарга, айланасындагы адамдарга керек экен. Мен мисалы мурда керек эмес экен деп ойлогом да. Керек турбайбы? Пазл сыяктуу менин жашоомду мындай чогултуп бир жерге алып келип койду да. Силердин функцияңар, Кыргызстандагы функцияңар ошол өзгөчө балдары бар, аутизми болобу, ДЦПсы болобу, дауну болобу, өзгөчө балдары бар үй бүлөлөргө жардам берүү деген функцияңар бар деген бир идеяны берип койду да. Ошол ата-энелерге биринчи кезекте. Ата-энелерге колдоо кылбаса, бизде мамлекет колдоо аябай аз кылат, материалдык жактан бир аз кылат, анан психологиялык такыр колдоо жок да. Эгерде ата-эненин жан дүйнөсү талкаланган болсо, ал балага эч жардам бере албайт. Ал бала өмүр бою майып болуп кала берет да. Албетте аутизмден же болбосо ДЦПдан же даундан аны чыгарып алам деген марафонго чуркаган ата-энелер аябай көп. Негизи ата-эненин баары эле ошол марафонго чуркашат. Биринчи эле майыптыкты билгенде марафон башталат да. Бир жашоо марафону деп мындай эсептейм да, чуркоо. Мен деле ошондой чуркагам да. Тиги дубалга урунгам, бул дубалга урунгам дегендей аябай бир топ дискриминация, кыйынчылыктарды көрдүк дегендейчи. Анан акырында бир чечимге келдим да, бул марафонду токтотуш керек экен. Жөн эле жашаш керек экен. Жөн эле рахат алыш керек экен. Талкаланып калбаш керек экен. Талкаланып калса урматка мисалы мен эч пайдам жок да. Көпкө чейин жашай албайм. Мындай балага жардам бериш үчүн узак жашаш керек. Туура. Айтыңызчы, негизи балаң эгерде мындай грипп менен ооруп калса деле, ата менен эненин ортосундагы мамиледе мындай бир чыңалуу пайда боло калган учур болот да. Мындай өзгөчө баланы тарбиялап, аны өнүктүрүүдө атанын дагы, анан эненин дагы орду, ролу өзгөчө болуш керек го деп ойлойм да. Анан бул жагынан келгенде сизге мына биздин кесиптешибиз Ибраимдин мындай салымы, орду канчалык болду? Негизи башында Ибраим кабыл алган жок, ал деле ошол менин өткөн процесстин баарынан өттү. Алда стресс болду. Ал стрессин эми эркектер көп билдирбейт.
баары жакшы. Анын үстүнө үйдүн ичинде мен стресс болуп атсам, эми аялдарды өзүңүз билесиз да, стресс болгондо сөзсүз күйөөсүн каарып алып кадимки эле жашоо процесси бизде деле болду. Мен ошо күнөөлөп, сыноо болгон экен да, үй бүлөнүн бекемдигин баягы текшерген, анан мисалы Ибраимге жинденген учурларым болчу, ал баягы жумуш менен аябай көп мындай үйдө болбой калган учурлар көп болду. Анан эмнеге баарына мен чуркашым керек депчи, ошондой бир жинденген, ачууланган, алмага ачууланган учурларыбыз чындыгында көп эле болду да. Анан ошол мен мисалы Ибраим дагы, мен дагы баланын абалын кабыл алгандан кийин кайра баягы Ибраимде мындай бир позитивдүү энергия пайда болду да. Биринчи кезекте Ибраимде пайда болду позитивдүү энергия, менде эмес. Анан ал айтып баштады. Карасаң, бул бизге Кудайдын берген бир белеги. Биз ушул бала аркылуу коомго, элге пайдабыз тийгидей, карачы момундай кылсак пайдабыз тийгидей, теңдей кылсак пайдабыз тийгидей деп идеяларды айтып баштаганда мен чындап эле ушунуш керек турбайбы. Анан мен башында жүрдүм. Көп кесиптештерим деле билчү эмес, эч ким билчү эмес, коомчулук деле билчү эмес. Анан Ибраим өзү ачыкка чыкты биринчи кезекте. Себеби анын уруксаты жок, мен ачыкка чыга албай аткам. Ал өзү ачыкка чыгып, ошол урматтын өзгөчө экенин жазып баштагандан кийин дагы күч пайда болду менде. Анан ошондо анан ички сезимдеримди баягы толук кандуу чагылдырганга, жазганга, анан ата энелерге дагы мындай ишенимдүү түрдө диалог курганга бир менде мындай сезимдер пайда болду, ишенич пайда болду десем. Ибраимдин негизи үйдөгү ролу аябай чоң. Жеке эле урмат эмес, башка балдарымды тарбиялоодо, анан мени тарбиялоодо дагы аябай чоң да. Мен өзүмдүн баягы карьерадагы, билим алуудагы, мисалы 3-чү курстан эле турмушка чыккам да. Анан университетте тынбай окуганыма, магистратура окуганыма, курстарга катышканыма баарына мындай артымда туруп колдоп турат да. Мындайча айтканда, продюсерим десем болот. Өтө маанилүү, өтө маанилүү. Продюсерим менин баягы менеджерим, кээде спонсорум. Ушундай бир чоң биз күлүп калабыз, биз бул жашоодо мисалы бирин бири сүйгөн аялы күйөөсүнөн тышкары биз мыкты партнерлорбуз депчи. Мындай маркетолог, мыкты маркетолог ал, анан мыкты пиар менеджер, анан биз мыкты өнөктөшпүз да, мыкты досторбуз да. Анан көптөр айта беришет да, мындай кызганбайсыңарбы, минтпейсиңер. Чындап келсе, бул сезимдерден өтүп кетиптирбиз бизчи. Азыр биздин ортобузда мындай бир өнөктөштүк, достук, анан ошол биз курган дүйнөнү бекем сактап туруу деген бир чоң эле миссия калды да. Бул эң сонунда, мындай суктанаарлык нерсе да. Анан мен дагы бир жакшы жаңылыгыңыз жөнүндө сурагым келип атат. Баягы урмат жөнүндө сүйлөшүп бара жатыпчы. Мына менин колумдагы 2 китеп, буюрса бирөөнү автору сиздердин кызыңыздар Зейнеп жазган экен, а экинчисин аутизм менен жашоо деп мына сиз чыгарган экенсиз. Мен муну сөзсүз бүгүн эле барып буюрса кечинде окуп, анан кызыма дагы окутап, анан бул ой, идея өзү кайдан жаралды? Ким мындай түрткү болду Зейнепке, же Зейнептин жеке баягы тышта жүрүп, анан өзү ойлоп келип, анан сиздерге сунуштады? Зейнеп негизи кичинекей кезинен баштап эле ушу жазганга, китеп окуганга аябай кызыккан бала да өзүчү. Ошол китеп окуганды 5 жашында үйрөндү го дейм. Ошондон баштап эле китепке аябай кызыгат да. Анан азыр эми окуган китептердин саны деле калбай калды. Кээде биз Зейнепти урушабыз да. Могул жумуш жасап койбосоң китеп окутпай коебуз деп ошондой күндөрүбүз болду да. Кечке эле окуп отурчу, китептер менен жашап чоңойду. Анан башкача китептерди окуйт да. Анан былтыртан бери эле ошол Америкада студенттер үчүн тынчтык үчүн проект деген долбоор бар экен. Ошондон баягы грант. Ошого проект жазат элем деп жазып жүргөн. Анан биз деле билген эмеспиз эмне проект жазып атканын, кандай. Анан көрсө ошол Кыргызстанда кадимки балдарга, мындай аутист эмес балдарга аутизмди таанытам деген проект жазыптыр да. Анан ошондон каржылоо алыптыр, өтүптүр, каржылоо алыптыр. Анан кандай кылсам деди, анан баягы жазат элем деди да. Анан өзү да сүрөт тартат. Анан биринчи иллюстрациялары пайда болду. Аябай сонун. Анан мен жеке ичимдеги урматка карата сезимимди чагылдырат элем деди да. Анан урматтын баягы тарткан кыйынчылыктарын, анан артыкчылыктарын көрсөтөт элем деди. Анан өзү текстин жазды. Эми буну серия кылып чыгарам деп атат, бир 10 серияга чейин чыгарам деп атат. Ар бир аутизмдеги өзгөчөлүктөргө багытталган бир
тематикалык сериялар болот. Буюрса бул анан баягы кичинекей кезинде англисче китептерди окуп чоңойгон бала сөздөрдүн саны канча болуш керек, канча мындай бир сүрөттүн көлөмү канча болуш керек, ошонун баарын ойлоп жүрүптүр да. Анан ошонун баарын өзү ишке ашырды. Менимче бул ата-энелер үчүн, жанагы азыр мына Кыргызстанда бир 40 миңге чукул өзгөчө балдар бар дейт. Алардын ата-энеси үчүн, психологдор, дарыгерлер үчүн эң сонун колдомо болуп калат да. Балким биз ошондой болсо деген тилекте Зейнеп ошондой тилек кылып атат. Анан тиги кичинекей справочниктей болсо, мен өзүм көргөн тажрыйбалардан эле сыйкырдуу дарысы барбы же жокпу аутизмдин деген баягы ата-энелер кыйналбасын деген эле кичинекей эле баягы кеңештер көптөр мисалы айтышты, чоң жазсаңар болмок, көлөмдүү китеп жазсаңар болмок депчи. Бирок мен билем азыркы окурман аябай шашат. Көңүл буруу баягы мөөнөтү да өтө кыска окурмандынчы. Анан анын үстүнө мисалы дароо эле педиатр же дарыгер же педагог ача калып эле кайсыл жеринен мындай кыска эле маалыматты алып, ошого жараша реакция кылсын балага деген бир максатта жаздык. Анан чоң мындан ары дагы чоң эмгектер жаралат, ал планда бар. Бирок азырынча ушуну чыгардык. Мындай аздыр көптүр болсо дагы балким коомго пайдасы тийеби деп. Тилекке каршы Кыргызстанда кыргызча бир дагы эмгек жарала элек экен. Мен аябай көп изилдедим, сураштырдым. Ал тургай аутизмге байланыштуу клиникалык протокол дагы жок экен. Көп мисалы көптөр оору деп калып алышат, анычы кээде жугуштоору жууп калышы мүмкүн деп балдарын ала качкан күндөр да болду. Биз эми көп көрдүк да, дискриминациянын түрүн көрдүк дегендей. Анан ошонун баарысына мисалы жөн эле кадимки эле киши ичин ачып, бул оор эмес экен, бул жөн эле психологиялык абал экен ушундай деп мындай бир таанып биле турган кичинекей эле нерсе да, бир 20 мүнөт эле кетет окуганда. Сонун негизи бир туугандарынын урматка болгон же урматтын бир туугандарына болгон мамилеси кандай азыр? Кадимки эле үйдөгүдөй, кадимки эле бир туугандардай урушат булар деле, анан кайра элдешишет. Анан биз ошол атмосфераны жаратканга аракет кылдык. Көп майыптыгы бар балдары бар ата-энелер майыптыгы бар баласын мындай бөлүп коюшат да. Ага өзгөчө мамиле жасаш керек, аны аяш керек, анан ага баары кызмат кылыш керек деген бир түшүнүк бар да. Же болбосо тескерисинче аны аябаш керек. Ал бир эч ким эмес, биздин үйдөгү бир байкуш деген эки түрдүү түшүнүк бар экен, мен анализдесемчи. Биз тескерисинче бул кадимки эле бала, кадимки эле киши. Сен оокат кылып атсаң, ал да оокат кылышы керек. Талап да кылып, талап, мисалы бирдей талап, бирдей шарттар. Ага эч кандай артыкчылыгы жок эле. Эми бир аз артыкчылык бар, албетте өзгөчө окуусуна, логопед, дефектолог көбүрөөк убакыт кетет. Бирок ошол эле маалда менин артыкчылыгым берки кыздарым болду да. Аларды канчалык жакшы деңгээлде өнүктүрсөм, урматтын жашоо стандарты дагы ошончо өнүгөт да. Урматтын жашоосу, анын баягы бул жашоодон алган канааттануусу да ошончо өнүгөт деген бир көз караш, ошондой бир максатты койдум. Анан ошол максатты азыр мындай кеңейтип атам да. Мисалы кошуналарым билсе, урмат жөнүндө дагы жакшыраак болот, урмат дагы жакшы ыңгайлуу жашайт. Анан менин тааныштарым билсе, туугандарым билсе дагы урматты мындай бөлбөйт. Анан аны ий байкуш дебейт. Бизге аyoонун кереги жок, урматка кадимкидей шарт түзүлөт деп баягы урматтын жашоо стандартын оңдош үчүн мен сөзсүз түрдө ачыкка чыгып баарына айтышым керек экен деген бир көз карашта. Ушул нерсе менен менимче сиздер ошо коомдун ошо өзгөчө балдары бар ата-энелерди ойгото алдыңыздар деп ойлойм да. Менимче бул салымды дагы улантсаңыздар эң сонун болот да ошол. Негизи ойготуу өтө кыйын экен. Мен чын эле мойнума алам. Көбүнчө аяшат да. Аяп мамиле кылышат. Коом бизди бөлөт, анан аябайт. Жок, ата-энелер мисалы өзгөчө балдары бар ата-энелерчи, мисалы кээде алар ачыкка чыккандан коркушат, көпчүлүгү тартынышат, уялышат, мисалы. Ошолордун аң сезиминен менимче сиздер революция кылып атат болушуңуздар керек. Балким, бирок дагы кыла турган иштерибиз аябай көп экен. Биз баягы канчалык ушул тармакта изилдеп, анан канчалык ачыкка чыккан сайын ошончолук ичиндеги мындай жаткан көйгөйлөрдү тереңден көрүп баштайт экенбиз.
анан психологияны өздөштүрүп баштайт экен адамчы, каалайбы каалабайбы баары бир баштайт экен да ошол нерсени. Анан негизи ошол баласын каткандарга мындай бир түшүнүү менен мамиле жасап баштадык да. Мен башында мындай таң калчумун да, эмнеге катышат, эмнеге мындай уялышат депчи. Анан азыр мисалы аутизмдин деле, ДЦПнын деле, Даундун деле ар түрдүү деңгээли даражасы бар да. Анан көп учурда оор деңгээлдеги, оор даражадагы абалы оор адамдар чындап келсе бизде баягы социалдык колдоо, медициналык колдоо, психологиялык колдоо жок болгондуктан алар аябай чоң депрессияда болушат да. Анан алар айла жок жашырганга туура келет да. Алар коомдун баягы кодулоосунан аябай тажашкан, коркушкан. Анан эми коом кодулайт баары бир бизди деп баягы жашынып өзүнүн калыбынын ичинде калып калышат да. Анан аларды да туура түшүнөбүз, аларга дагы мындай жардам бергенге аракет кылып атабыз. Сиз Ибрайым экөөңүздөрдүн ошо балдарыңыздарга айткан мындай эң көп тарбия көндүмдөрүңүздөр эмне? Мен балдарым менен Мисалы мага кызык да. Мен тарбия айтпайм да, такыр сүйлөшөм да. Анан кыялданабыз. Эң көп мен кыялданам да. Отуруп алып, мисалы бир нерсе жасасак дагы ошону мындай өркүндөтүп кыялданып кете беребиз да бизчи. Анан муну мындай кылсак мындай болот, тиндей болот деп кыялдарыбызга ар түрдүү түстөрдү беребиз. Анан тарбия такыр мындай насаат айтпайм да, мындай бол, тиндей бол депчи. Анан мен алардан үйрөнөм. Алардын жүрүм турумунан үйрөнөм көп нерсени. Алар мага эң чоң устат болушту балдарым. Үч башка багыттагы устат болду да. Үч башка мүнөздү үйрөттү мага. Үчөөнө үч башка мамиленин жолдорун, психологиянын жолдорун окуганга, үйрөнгөнгө, изилденгенге мындай түрткү беришти да. Анан мен мисалы устаттарыма эч нерсе акыл айта албайт экенмин да, тилекке каршычы. Анан баары таң калышы мүмкүн, баласына антип насаат айтпайт, акыл айтпайт депчи. Бирок биздики тескерисинче биз алардан үйрөнүп атабыз. Мисалы урматтан сабырдуулукту, кимдир бирөө сизге жаман айтып атса дагы көңүл бурбаганды, таптакыр мындай бир негативдүү ойлорду өзүңө ойлобогонду, ушактабаганды, уурдабаганды дегендей мындай бир адамдагы эң аябай оор жаман сапаттар бар го, ошолордун баары кантип жеңсе болот да, кандай жол менен жеңсе болот, урматтан үйрөндүм. Зейнеп чоң кызымдан болсо окуганды, аябай көп окуганды, аракет кылганды, аракет кылса берекет болорун, 30 жаштан 40 жаштан кийин деле окуш керек экенин. Кичинекей кызыман болсо өзүңдүн баягы кыялдарыңа, өзүңдүн айткан максатыңа туура турууну, мындай тайып кетпегенди жолдон. Ушунун баарын мен азыр балдарымдан үйрөнүп атам. Балдарым мен үчүн чоң устат да. Кайра азыр деле мисалы жашсыз, балалуу болуу кыялыңыз барбы, жокпу? Эми көп өзгөчө балдары бар ата-энелер мени түшүнүшөт, бизди түшүнүшөт, биздин үй бүлөнү. Бул өтө чоң мындай чоң суроо. Биздикинде үй бүлөсү барлар үчүн себеби жоопкерчилик. Анан биз ошо ойлодук, урматты эле мындай аябай жакшы берки кыздарыбызды эле жакшы деңгээлге жеткизип алсак болот, биздин коомго тийгизген пайдабыз ошол болот деген бир чечимге келдик да. Азырынча ошондой. Сиз айтып өттүңүз, 2-3 курста турмушка чыктым деп, бир бул учур бир канча? 20 жаш. 19 жаш. Ошондон бери менимче сиз билим алып, окуп, иштеп келе жатасыз да. Анан бул жерде мындай Ибрайым мырзанын деле салымы абдан чоң экенин өзүңүз да белгилеп атпайсызбы? Үй бүлөдө ошол үй бүлөнүн мындай очогун кармап, жаркытып, бир балансты сактап туруш үчүн эмне аракет көрөсүз же көрүп келдиңиз? Эң негизги аракет ошо сабырдуулук экен. Ошо көп кемчиликтерге, көп кыйынчылыктарга, мисалы барды да көрдүк, жокту да көрдүк дегендей, жокту көбүрөөк көрдүк. Квартиралап ушу Бишкекти түрө кыдырган күндөрүбүз болду. Анан бири-бирин колдоого, мисалы жеке эле Ибрайым эмес, мен үчүн Ибрайымдын туугандары, Ибрайымдын бир туугандары, ата-энеси мындай чоң, кандай десем, колдоо болуп берди да. Алардын аркамда турганы, аларга ишенип баардык нерсемди кылганга мындай жардам берди десем болот да. Анан ошо өзүмдүн туугандарыма, өзүмдүн бир туугандарыма, ата-энеме мындай чоң терең ыраазычылык билдирем. Дайыма кандай оор күндө
калбайын. Ошол эки туугандар биздин жаныбызда ар дайым бизге колдоо болуп турушту. Жакшы күндөрдө да, жаман күндөрдө да. Анан ошолордун баягы деми, ошолордун ишеничи, анан баягы алдыга койгон максаттар мындай күч болуп берди да. Анан биз ошо улам максат койгон сайын эле улам чоңун коюп эле ушинтип Ибрайым экөөбүз мындай кылсак, тигиндей кылсак деп эле жашап келатабыз. Азыркы биздин негизги максатыбыз ошо кандай болгон шартта дагы өзгөчө балдардын ата энелерине бир жардам берсек, кичине болсо дагы бир жол көрсөтсөк деген максат. Негизи жаш курак жөнүндө айтканда мындай кризис жөнүндө сурашат да. Мисалы 40 жаштан кийинки кризисти менимче сиз сезе элек болсоңуз керек. Кризис сезгенге убакыт жок болуп калып атат. Сонунда бул эң негизгиси. Убакыт тартыш болуп атат да, кризисти сезе албай калып атабыз. Балким болуп аткандыр, билбейбиз. Бирок эң чоң кризис ошол баланын өзгөчөлүгүн билгенден кийин башталды десем болот. Жаман жакшы айтылган сөздөр болду, ортодо мындай ар түрдүү кырдаалдарда чыкканга туура келди. Депрессия, ар түрдүү мындай шок абалдагы учурлар болду. Анан балким дагы бир нерселер күтүп тургандыр. Бирок мен ишенем, коркпойм. Ошол жаңы сыноолордон, жаңы кризистерден коркпогонго үйрөттү да, урматта мындай. Күчтүү айым же күчтүү аял заты деген сөздү көп айтып калышат да, бирок мен сурайын дегеним, мисалы сиз баягы интеллектуалдык, эмоционалдык, психикалык жакта мындай күчтүү айымдардын катарын толуктайсызбы? Өзүңүздү кандай ойлойсуз? Өзүңүз жөнүндө. Өтө деле күчтүү деп айта албайм, себеби ар бир өзгөчө баласы бар аял өтө алсыз. Ал жардамга муктаж. Бирок айланадагы адамдар, менин досторум, туугандарым күчтүү деп көрүшөт да, негедир. Бирок мен мындай өзүмдү бир айнектей элестетем. Жука айнектей элестетем да. Баардык учурда чачырап кетишим мүмкүн. Мындай кандайдыр бир оор нерсе болсо чачырап кетишим мүмкүн, бирок жакшы жагы тез чогула алам да, кайрачы тез өзүмдү мындай эмгек же болбосо тынымсыз иштөө менен тез эле чогултканга аракет кылам да. Негизи Кыргызстанга кандайдыр бир салым кошуп, анан коомго салым коштум деп азырынча айта албайм да. Ошонун үстүндө аракетинде келатабыз. Себеби канчалык көп иш кылган сайын жоопкерчилик да көбөйөт экен. Анан мындай бир мен дагы жакшы кылышым керек, мен салым кошо эле экем деген бир сезим пайда болот экен дагы. Анан ылдый кете берет экен да, өзүм баягы күчтүү эмесмин деп мындай ылдый төмөн сезип баштайт экен да. Азыркы учурда мен койгон максаттар аябай бийик болгон үчүнбү же кандай, мен өзүм күчтүү деп эсептей албайм да. Негизи ушул иштерде жүрүп, анан урматты өнүктүрүп, өстүрүп атып, мындай аял затын жөнүндө көбүрөөк ойлонот болушуңуз керек деп ойлойм да. Мындай коомдо аял заты зордук зомбулук көрбөсө, өзүн өнүктүрсө, эркин болсо депчи. Ушул жаатка келгенде, мисалы кээде ойлойсуң, журналистикадан эгер алыстап кетсеңиз, мүмкүн ушул жаатта бир оюңуз барбы? Иш кылсам деп. Мен журналистика инфекциялык оору сыяктуу экен да. Бир жукса айыкпайт экен да, такырчы. Мен өзүм кесибим журналист эмес, негизи мен эл аралык коммуникация, дипломатия, анан ошонун ичинен түрк тили жана адабияты боюнча илимий ишимди да жактагам, мындай такыр журналистикага байланышы жок эле кесип болчу менин кесибим. Анан бирок экинчи курстан баштап эле ушул жактан таап кеттиңиз. Экинчи курстан баштап эле ошол журналистикада жүрөм да, анан чыга албайт экен да. Анан мен өзүмдү бир 10 жылдан кийин бир жакшы эмгектерди жараткан жазуучу катары көрүп атам азырчы. Эң сонун. Анан коомдук ишмер же болбосо бир активист катары көрүш мен үчүн азырынча мындай эртеби деп ойлойм да. Себеби ал тармакты дагы карашым керек. Бирок сиз айткандай аялдарга колдоо аябай маанилүү да. Айрыкча ошол үйдө отурган, бала баккан, майыптыгы бар же жөн эле бала баккан биздин кыргыз кыз-келиндер өтө колдоого муктаж да. Аларга мындай эркиндик берилиши керек өнүгүш үчүн. Жолдошторун дагы үйрөтүш керек, ошол эркек мырзаларды дагы бир коомду ойготконго же болбосо алардын көндүмдөрүн өзгөрткөнгө, ошолордун баарын аялдын өзүнүн менталитетин, аялдардын бири-бирине карата колдоосун да үйрөтүшүбүз керек да. Себеби кыргыз коомчулугунда
аялдар бири бирин көп Колдобойт. колдобойт да. Колдобойт, Эгер ооба. колдосо башкача болмок деп ойлойм да. Бизде аялдардын лидерлиги күчтүү болмок деп ойлойм. Себеби Туура. аябай күчтүү аялдар көп да. Ооба. Таң калам, мен аймактардан көп кездештирем да. Ошол эле медицинада, ошол эле климатта, экологияда көп Таң каласың жүрүп, кээде бул эмне биздин каныбызга сиңип калганбы деген түшүнүк пайда болот. мизогиния Да, деген бар го, туура. ошо бирин бири мындай жектеген, мындай кандай десем, бирөө мындай чыгып баратса эле аны басып койгон мындай көрүнүштөр аябай көп да. Мындай байкайм. Мен негизи өзүм ага кабыл элекмин, Кудайга шүгүр, бирок көп байкайм. Анан ошол түшүнүктөрдүн баарынан арылыш керекпи дейм да. Мисалы аялды жектеген түшүнүктөн арылса кыргыз коомунда, ошондо өнүгөт. Себеби биздин эркектер бизди карап өнүгүшөт экен да. Үйдө аялды карап, анан эркек түздөлөт экен да. Баягы баары бир деле аялга чоң жоопкерчилик түшүп калат экен. Каалайбызбы, каалабайбызбы, гендердик теңчиликте ызылдайбызбы, ызылдабайбызбы, баары бир биздикиндей Азия коомунда аялга жүк аябай оор түшөт экен да. Аял өзүнүн жоопкерчилигинен качып кете албайт экен да. Каалайбы, каалабайбы, очокту сактап калуу, балдарды тарбиялоо аялдын мойнунда турат экен. Ошон үчүн аялдарга колдоосун күчөтүүгө балким бир аз өзүм жазган нерселерим, анан изилдеген багыттарым менен балким жардам беремби деген оюм бар да. Балким илгериде, алдыда ошондой бир максаттарым бар. Бирок эми активизмди билбейм кандай болот. Айтыңызчы, мисалы коомду азыр бир баалуулуктар алмашты деп калып атабыз да. Ошол эле жанагыдай жаман көрүнүштөр, коомдогу социалдык көрүнүштөр, мисалы ушул абалда эмне жардам бере алат деп ойлойсуз сиз? Коомго эмне кылыш керек, окутуш керекпи? Анткени коом деградация болуп баратат, окубай калды деп айтышат да. Сиз бул ойго кошуласызбы? Негизи аябай көптөр балдар окубай калды, анан балдар китеп бетин ачпайт деп мындай мен баламды кантип китеп окутам деп мага жазышат же мындай ушундай арыздын кылган учурлар бар да. Анан мен ошондо сурайм да, сиз өзүңүзчү депчи. Сиз өзүңүз окуп атасызбы? Дегенде мындай чочуп кетет да, мен эмнеге окушум керек депчи. Чоң эле мен курактуу адамдарчы, ата энелер мисалы. Мен эмнеге окушум керек? Мен окугам да. Сиз эмнени окудуңуз эле? Азыр эмнени окуп атасыз? Сиз үйдө мисалы үчүн бала окуш үчүн сиз биринчи кезекте окушуңуз керек дейм да. Мисалы китеп окуп айтат дейт го. Эгерде ата эне өзү окубаса, жана Гапыр Мадаминов агай айткандай эле да, ата эне өзү окубаса бала каяктан окумак эле? Үйдө мисалы китеп окуу көнтүмү жок болсо кантип окумак эле? Анан чогуу отуруп окуп баштаңыз, же болбосо өзүңүз окуп баштаңыз, андан кийин талап кылыңыз дейм да. Бизде тилекке каршы менин муунум же болбосо сиздин муунуңуз ошо азыркы чоңдор, мындайча айтканда, жоопкерчиликтүү адамдар окубайт да. Анан балдардан окуганды талап кылышат. Кечке эле смартфон тиктеп отурат депчи. Өзүңүз смартфон тиктеп отурасыз да. Кечирип коюңуз дейм да. Сиз китеп окудуңузбу? Кайсы китепти? Мисалы, байгер ата, анан байгер өлкө деген сыяктуу бир кандайсы мотивациялык китептерди көп окушат да. Эми окудум деп ошону айтышат. Чындыгында ал мындай кечирип коюңуздар, бул баягы критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрө турган китеп эмес экени мен мындай билбейм, кабыл албайм да. Мындай окуган китеп катары кабыл албайм. Көркөм адабият, эмпатияны ойгото турган китептерди окугандар тилекке каршы азыр жок да. Чоңдор. Биринчи кезекте ошо чоңдорду окуганга мындай үндөгөнгө аракет кылып келатам да. Биринчи өзүңүз кылыңыз, андан кийин баладан талап кылыңыз да. Ошондо гана баягы билимдүүлөр көбөйөт деп ойлойм да. Мисалы мамлекеттен да күтүшөт да. Мамлекет билим деңгээлин түшүрүп жиберди, анан мындай тиңдей депчи. Мектепке эле жиберип койгон менен бала билимдүү боло албайт да. Эгерде үйдө ата эне окубай атса, ата эне эч нерсе кылбай эле отурса, кантип бала окусун да. Ата эне окубаса да жок дегенде бала менен сүйлөшүш керек да. Жок дегенде отуруп, мисалы мен тайнемдин колунда чоңойгом, алар кириллицаны окуганды билишчү эмес да. Кат сабаты жоюлбаган баягы илгерки адамдар эле. Аналар арабча эле кат сабат таанышчу, анан арабча китептер жок. Аны окуп берчүсүңөр. Анан отуруп алып, анан 5 жашымдан баштап эле аларга баягы эмне болсо баарын гезитти окуп берем. Анан манас китептерди окуйбуз, Кожо Жашты, баардык Кенже эпосторду, Каныбекти, Көчмөндөр кагылышын, айтор баардык китептерди атама окуп берчүмүн да. Анан
жок дегенде ошондой кылыңыздар да дейм да. Жок дегенде баладан сурап, мен мисалы балдарыман айма окуп берчи, мен чарчап атам, мен көзүм ооруп атат деп мындай хитрость деп коет го, мындай ушундай сырлары бар. Анан бала бул апам аябай чарчап калган турбайбы деп аябайт биринчи кезекте. Аял сезим пайда болот, анан окуп баштайт да. Үнүңдү чыгарып окуйчу депчи. Анан бала өзү да түшүнөт, мага да жыргалда жатып алып китеп уга бергенчи. Ошол сыяктуу бир тенденция пайда болсо коомдо жакшы болот эле да. Жакындарымдын колдоосу аябай күчтүү. Анан мисалы аутизмди же болбосо үйдөгү майыптыгы бар баланы тоскоолдук катары кабыл алган үй бүлөлөр бар. Ошо максаттарды ишке ашырууда. Негизи эле мен башында ойлочумун, чын эле тоскоолдук болот го урматтын абалы депчи, бирок тескерисинче мен канчалык өнүккөн сайын урматта дагы ошончолук прогрессти байкайм да. Мисалы менде карьералык өнүгүү жогорулап атса, же эл аралык деңгээлге чыгып атсам, же бир жакшы макала жазсам, аябай сүйүнүп атсам, урматтын абалы дагы ошончо жакшыра берет да. Мындай проекциялык деңгээлде өсүш пайда болот да. Кээ бир энелерди байкайм, баягы өзүнүн эмесинен чыкпай калган, трагедиясынан чыкпай калган энелерди байкайм. Көп энелер бар азыр ошондой. Алардын балдарында да өнүгүү жок да. Анан жеке эле урмат эмес, берки эки кызымда дагы мындай кыздарым да мындай күлүп айтып калышат, апа сиз бактылуу болсоңуз эле негедир биздин көңүлүбүз ток депчи. Анан ошо айтар элем, биринчи кезекте ошол эне өзүн өнүктүрүшү керек экен да. Эне, ата өзүн өнүктүрбөсө, эч кандай үй бүлөдө дагы, коомдо дагы прогресс болбойт экен да. Ошого мындай жазган нерселеримде, кылган макалаларымда ошол нерсе бар да ар дайымчы. Негизи чындыкты бетке айткан адамдарга кандай карайсыз? Аябай жакшы карайм. Себеби чындык көп учурда бизде Кыргызстанда чындыкты бетке айткандарды жакшы көрүшпөйт. Мен чындыкты бетке айтам. Анан кичинекейим эле ошого үйрөнгөм. Чындык болсо кана өнүгүү болот деп ойлойм да. Мисалы бизде аябай бурмалап, артыңан сүйлөп, ошондой көп учурлар бар го. Мисалы бетке башка нерсени айтып, анан кайра негизи өзүнүн пикирин туура айта алган адам гана чындыкты бетке айта алса керек да. Анан сын пикирди да көтөрө алса керек да. Сын пикир, чындык биздей аз өлкөлөрдү, аз сандагы калкы аз, бирок өнүгүүсү мындай өнүгүп келаткан өлкөлөрдү көтөрө алат деп ойлойм да. Баардык тармакта маданият болобу, коом болобу, билим берүү болобу, өз ара мамиле болобу, чындык гана бизди көтөрүп кете алат да. Башка мындай бурмалап айтканга бизде убакыт жок, убакыт тартышта, биз артта калып баратабыз. Соңку суроону берейинчи. Мына сиз карьералык тепкичиңиздин эң жогорку учурун кандай элестетесиз? Мисалы, стратег катары макул 3 жыл, 5 жыл, мүмкүн 10 жылдан кийин жашооңузду кандай элестетесиз? Негизи менин азыркы мындай кыялымда Бактыгүл, бир 50-гө чыккандагы Бактыгүл бир менеджер болсо деп ойлойм да. Бир чоң нерсени башкарса деп ойлойм да. Себеби мен ошого мындай өскөнгө аракет кылып атам. Компания эмес, балким бир долбоор болобу, же балким бир мектеппи, айтор бир коомго пайда алып келген нерсе болсо деп ойлойм да. Көптөр айтышат да, мектеп ачсаң сонун болот эле, мектеп мындай сага жакшы жарашат депчи. Анан балким ошого жетиленби дейм, же балким бир медиа компанияны башкарамбы дейм да. Анан мен мурда Кыргызстандын эле деңгээлинде кыялданып жүрчүмүн да. Анан ошо климаттык эл аралык журналистикага бет алгандан баштап мына бир 5-6 жыл болуп калды. Акыркы 3 жылда аябай мындай чоң масштабка чыгып баштадым. Ошондон баштап мен азыр мындай ойлоп атам, бир эл аралык деңгээлдеги бир коммуникациялык бир түйүн болсо, анан ошонун ичинде мисалы глобалдык деңгээлде бизди билгендер аз да. Ошо глобалдык деңгээлде бизди билген, Кыргызстанды, Борбор Азияны билгендер, журналисттерин билгендер көп болсо деп мындай кыялданам. Жакында эле Парижден бир институт менен сүйлөштүм. Ошо Кыргызстандагы, Борбор Азиядагы журналисттерге кандай жардам бере алабыз деген бир встреча, мындай жолугушуу уюштурдук Zoom'дан. Аларга мен биздеги журналистиканын кыйынчылыктарын, биз тартып аткан баягы сөз эркиндигиндеги кыйынчылыктарды,
анан артыкчылыктарды айтып бердим. Анан алар аябай кызыгып атат биздин регионго, биздин аймаккачы, биздин өлкөнүн журналисттерине кызыгып атышат да. Анан аларга дагы мындай мисалы глобалдык деңгээлде тааныткан бир балким бир түйүндү жетектейинби, мындай бир ошол жетекчинин деңгээлин мындай элестетип атам да, негедир ошону элестетип атам. Ибраим болсо айтат, мен сени бир чоң жакшы университетте сабак берген окутуучу катары көрөм депчи. Бир профессор, PhD докторантурам бар азыр. Ошо докторантураны бүтүрүп, анан бир жакшы жерде сабак берсең деп элестетем дейт да. Анан кыздарым болсо айтышат, апа сиз жакшы мектеп ачсаңыз Кыргызстанга депчи. Айтор ошондой бир 3 багыттагы кыялыбыз бар. Аны эми убакыт көрсөтөт да. Мен чын дилимден ошол кыялдарыңыздын мындай ишке ашышын каалайм. Анткени сизде потенциал бар, эң негизгиси потенциал. Анан тынымсыз эмгек, мээнет бул менчи буюрса жемишин берет деп ишенем. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Урматтын келечеги кең болсун. Жана сиз ойлогон масштабта билим, тарбия алсын, буюрса баардык үй бүлөңүздөрдө жакшылык болсун. Чоң рахмат сизге. Сизге рахмат.